17 сентябрь. Чагылгандуу жаанда Кудайга табынуу. Анткени асмандын бир четинен экинчи четине чейин чагылган кандай жаркыраса, адам уулу да өзү келген күнү ошондой болот. Лука 17 24 аят. Бир күнү түндө Чикагодон Миннеаполиске бирин серин адам отурган самолетто учуп бараткам. Бир маалда учкуч Мичиган көлүнүн үстүндө Висконсин тарапта чагылгандуу жаан жаап жатканын, андыктан самолет аяк быякка чайып албашы үчүн көлдү айланып өтө турганын жарыялап калды. Самолеттун чыгыш тарапты караган терезесинен сырттагы капкара болгон асманды карасам, капысынан чагылган жарк деп самолеттун төмөн жагында эбегейсиз чоң чуңкурдай болгон ак булуттар көз ирмемге көрүнүп, кайра жок болуп кетти. Андан соң дароо эле түндүктөн түштүккө созулган узун тамырдай болгон чагылган чарк этип, кайра караңгыга сиңип кеткендей болду. Көп өтпөй тынымсыз чагылган чартылдап, туңгуюктай болгон кара булуттар менен алыстагы чоң тоолордой болгон ак булуттардын ичинен жарык журк этип чыгып баштады. Аны көргөн мен өз көзүмө ишене албай отурдум. О эгедерим, бул чагылгандар сен кылычыңды курчутканыңдан чыккан учкундар болсо, анда сен чындап эле келген күнү эмне болот? Анан Машаяктын сөздөрү эсиме түштү. Анткени асмандын бир четинен экинчи четине чейин чагылган кандай жаркыраса, адам уулу да өзү келген күнү ошондой болот. Лука 17 24 аят. Азырда ошондо көргөндөрүмдү эстесем, даңк деген сөз эмнени билдирерин толук сезип кетем. Анан менин жүрөгүмдү ойготуп, өзүн таанууга, көрүүгө, машаякчылык кубанычка бөлөнүүгө жана даңктын падышасына табынууга кызыктырганы үчүн Кудайды кайра даңктайм. Кудайдын тойканасы абдан чоң, ага баралы.